Жигиттер алдабагыла, кыздар алданбагыла. Бүгүн эркектердин көбү фальшивый жүздөрү өтө көп. Эки жүздүү болуп кеткен көбү. Эптеп сени пайдаланмай, эптеп сени алдамай. Эгер ал башка шаарда болсо, мисалы Москвада, Түркияда, башка жерде болсо, эч качан этият бол. Көп учурда алданып каласың. Эже карындаштарыбыз ыйлап келип атат, көп алданып калат. Бир жылдын ичинде 3 эркек алданып калган. Бирөөсү үйлөнөм деген, жашынакай отношения кылышты баштаган, девушка парик болуп жүрүшкөн, барбаган кафеси, рестораны калган эмес. Бирок пайдаланып таштап кетти. Биринчиси үйлөнгөн эмес. Экинчисинен сүйлөштү баштады, таанышты. Экинчиси боюнуна да кылып койгон. Эми бул кыздын бир тууган байкеси көп суммага банкрот болуп, көп акчага күйүп калгандыгына байланыштуу. Бул дагы турмушка чыгамын деп туруп алган, наркы үйлөнбөймүн. Экинчи жигит айтат, бул үйлөнбөймүн деп атат. Неге? Себеби сен менин алдыма кыз бойдон келген эмессиң, кыз абалдан келген эмессиң. Мен дагы серьезный жашоомду кылышым керек, өзүмдүн турмушумду кылышым керек. Мен ооба ата катары бул балага кичине жардам беришим мүмкүн, кичине турмуш 1 жыл 2 жыл карашым мүмкүн, бирок мен түбөлүк карай албайм, мен өзүмдүн жашоомду кылышым керек деп кыздын көңүлүн сындырган. Бул экинчи жигит ошондой болду. Бул жактан апасы маселесин айтып атат. Сен турмушка чыкпай, турмушка чыксаң мен өзүмдү өзүм өлтүрүп алам. Байкең карыз алыптыр, карызды төлөшүбүз керек деп ар экен айтып атат да. Экинчи жолу алданып атат. Анан бул кыз не кылды? Ар кандай дарыларды ичип, дары-дармектерди ичип, ойдон түшүрө турган дарыларды ичип баланы дагы набыт кылды. Баланын өлүмүнө ушу экинчи эме себепчи болуп калды, бала себепчи болуп калды. Кана ошо эркектер, Ал эми үчүнчүсү чындап үйлөндү. Үчүнчүсүгө баардык нерсенин сырын айтты да, кыз балачы. Кыз бала туура деп түшүндү. Кыз бала үчүнчү эркеги неге десең, себеби динге жакын экен, намаз окуйт экен, сонун жүрөт экен, диний талимдерге алып барат экен, кызды ошентип жүрөт экен да. Ушунчалык диний нерселерди айтып атса, ушунчалык талим тарбияны берип атса, сабактарга алып барып атса, анан кыз байкуш ишенген да. Кыз байкуш алданган. Бул диний масканы динге коюп алып туруп, андан кийин алдаган да. Каалагандай төшөк маселесинде пайдаланды и өтө чоң суммадагын алган кыздан. Көптөгөн акчаны алып койгон. Наличка түрүндө, картадан дагы, башкадан дагы 800-900 миллион сомго жакын сумманы да алып койгон. Бир жылдын ичинде 3 эркек алданып калып атат да бул кыз. Да, сиз айтышыңыз мүмкүн, кыз лох, неге антип жүрөт, неге өзүндө күнөө дешиңиз мүмкүн. Бирок эркектердечи. Бул жерде биринчиси Саша Белый Серега алдап кетип атат. Экинчиден макул ол немеси, үчүнчүсү уже намаз окуган бир экеси алдап кетип атат. 200 болбойт, урматтуу мекендештер. Жарым иштеп кеткен алмаңа жооп бересиң. Акыретте азапты болот. Бул дүйнөнүн мыйзамынан соттон качышың мүмкүн. Кээде акча берип, кээде башка менен. Бирок акыреттин муңкар накире взятка албайт, пара албайт, акча албайт. Левый правый деген нерсе болбойт ал жерде.